Assalamu alaikum, урматтуу бир тууганым. Дүйнө жүзүндөгү болгон чоң жаңылыктардын бири бул Катар өлкөсүндөгү болуп өтүп аткан FIFA футболдук дүйнө чемпионаты. Ал жердеги болгон кезек Катар өлкөсүнө келип, Катар өлкөсү өзү кичинекей чакан өлкө болсо дагы дүйнөлүк чемпионат өткөрүүнү эмне кылган моюндап, аны жогорку деңгээлде өткөрүп атат. Ал жердеги болгон өзгөчөлүктөрдүн бири эмне дегенде, дүйнө жүзүндөгү болгон оюн зооктордун барысы бир чоң, бир жаман чакырыкты, жаман жарыяны эмне кылган, ишке ашырууну колго алган болчу. Ал деген сөз адамзат багын улап бара турган эң алгачкы институт бул үй бүлө институту болсо, ошол үй бүлө институтуна доо кетирген нерсе эмне дегенде, үй бүлө институтундагы болгон алгачкы пайдубал эркек менен аял болчу болсо, бул чакырыктардын барысы мунунга тескери келип туруп, эркек менен эркектин баш кошуусуна, аял менен аялдын баш кошуусуна, же болбосо аялдардын жана эркектердин өз эркине коюу менен адамзат урпагын уланып баруусуна, балта чабуунун эмне кадамына барышчу. Бирок Катар өлкөсү эмне менен айырмаланды дегенде, бул жолкусунда. Катар өлкөсү ошондой түстүүлөрдүн, көгүчтөрдүн учуп келе жаткан самолетун кондурбай койду. Бул биринчиси. Экинчиден, башка бир жолдор аркылуу келип Катар өлкөсүнө киребиз деп аткан мезгилде алардын кийген кийими жана көтөргөн желеги, алардын чакырыгын жасай турган кайсы бир белгилерди үстүнө көтөргөнлүгү үчүн аларды дагы тыюу салып, такыр бирөөсүнө киргизген жок. Мунун аркасында бир канча өлкөлөр өздөрүнчө ызы-чуу чыгарып, аларга бир өздөрүнүн протестин көрсөткөндөй болушту. Бирок Катар өлкөсүнө биз ыраазычылык билдиришибиз керек. Катар өлкөсүнүн жетекчилигине жана ушул чемпионатты уюштуруучулардын баарына ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби дегенде, мындай болгон ак менен каранын күрөшү бар экендигин биз туябыз, бирок ошол нерсеге каршы тура алган, эрктүүлүккө ээ болгон бир да өлкө боло элек болчу. Бул дагы болсо бүгүн бүткүл дүйнө жүзүнө чындык бар экендиги жөнүндө эмне түшүнүк берди Катар өлкөсү. Биз дагы, Кыргызстан жарандары дагы биз мындай көз караштарга каршы экендигибизди, андай болуп үй бүлө институтуна доо кетирип, адамдын укугу деген гана жалган чакырык менен келип туруп, андай бир адам урпагын улап бара турган үй бүлө институтуна балта чабуу кадамдарына биз дагы каршы экендигибизди билдиришибиз керек. Андыктан бул маселеде сиздерде дагы маалымат бар болчу. Болгону бул маселе катары сиздерге дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтүүнү туура көрдүк. Анда эмесе бүткүл дүйнө жүзүндө үй бүлө бар болсун, адам урпагы улана берсин.